Достор, баарыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү видеодо биз разгон депозитти кылабыз. Минимальный счетту $50 баштайбыз. Азыр регистрация өтөбүз. Кандай пополнение кылыш керек экенин түшүндүрүп кетемин. И в общем разгонубузду баштай берсек болот деп. Бул жактан регистрация өтүш үчүн официальный сайтына өтсөңүздөр болот. Мынакей pocketoption.com. Эч кандай реферальный код жок бул жакта. Официальный сайтка өтүп туруп, бул жакта email жазасыңар регистрация өтүп атканда, новый email, пароль, анан промокод жазасыңар. Промокодду мен ушул жакка калтырып коемун. Ссылканы видеонун астына. После промокодду колдонсоңор, силерге депозит берилет да, то есть бонус 100%. Кааласаңыздар 50% алсаңыздар болот. $50 башталат да. Логин, парольду жазгандан кийин, я прочитал все условияны басып туруп, регистрацияны басасыңар болду. И силер уже как бы официальный сайтынан регистрация өтөсүңөр, жаңы счет ачасыңар. И в общем бул жактан азыр биз уже верификация кылып, профилди өзгөртүп, анан кийин торговля баштай берсек болот да. Бул жактан бизде профиль болот. Профилде бул жакта силер аты жөнүңөрдү жазасыңар да, паспорттогудай. И, кстати, торговля кылып атканда бул жерде жашыңар 16, точнее 18 болуш керек да. Вот. И бул жакта полностью ошо паспорттогудай жазасыңар. И бул жакка документти жөнөтөсүңөр да. То есть паспорттун алдыңкы бетин жөнөтсөңөр эле жетет. Силерге полностью верификация өтөт да. И потом уже акчаңарды пополнение кылып, анан вывод кыла берсеңер болот да. Вот. И в общем далее бул жактан биз азыр пополнение кылабыз. Мынакей үстүдө пополнить деген бар. Ушуну баскандан кийин биз сиздер менен платежный методко өтөбүз. Ушул жактан биз мынакей минимальный $10 да. Есть промокод, галочкасын калтырып коесуңар. И промокодду кааласаңыздар ала берсеңиздер болот да. Бул жакта эч кандай силерге минус болбойт. Промокодду ала бересиңер, өзүңөрдүн акчаңарды как положено вывод кыла берсеңер болот да. То есть андай болбойт, там бонусту пока использовать этсең, анан кийин акчаңарды чыгарып беребиз деген андай жок. Ошон үчүн промокодду ала бергиле, силердин депозитиңерди в общем 2 эсе көбөйтүп берет да. Промокод өзү кандай иштейт? Бул промокоддун еще отдельный бир видеоролик чыгарса болот да. Бул промокодду силер как подушка безопасности колдонуп кетсеңер болот да. Буну отдельно видеороликте сүйлөшөбүз. И в общем продолжить и оплатить $10 деген чыгат. Ушуну басабыз. И көрдүңөр, бул жакта автоматически банковский карта болуп чыгат да. Сразу ушул банковский карта способ чыгат, эгерде Кыргызстанда болсоңор. И ушу менен которо берсеңер болот да. Же болбосо башка, например, вот Сбербанкка которосуңар да, рублевый счетко реквизит берет. Ошо реквизитти жазгандан кийин эле силерге ошол акчага которосуңар ошо реквизитке, и автоматически баланстары ушака счетуңарга түшөт да. Примерно 5 минут күтүш керек. Так, продолжить и оплатить басабыз. Итак, балансты $50 толтурдум. И в общем азыр биз счетубузду $50 разгон кылып баштайбыз. Биринчиден биз краткий минута менен торговля кылабыз да. То есть 1 минуттан австралиец, канадец, бизде могул жерде мондай скальпинг болуп атыптыр. И ушул жерден азыр бир сделка на повышение ачабыз. Анткени бизде көрүп тургандай деле мурунку поддержкалардан бизде разворот болгон да. И бул жакта еще 2 сигнал купить турат. И азыр бизде 3-чү ситуацияда дагы ушундай ситуация кайталанат деп ойлойм да. Ошон үчүн на повышение ачтым. Так, горизонтальная линияны коебуз. И күтөбүз да. Сделкабызга 25 секунд бар экен да. Көрдүңүздөр, башында эле $20 ачканда эле силер балансыңарды уже 40%ке түшүрүп атасыңар да. $38 ачабыз. То есть бул анти-мартингейл менен торговля кылам да. Бат-баттан 100, 200, $300 жеткизип алышыбыз керекпиз да. И потом уже сделкаңарды 1%ден колдонуп сделка ачып торговля кылып кетебиз да. Итак, бул жактан азыр биз сделкабызды уже астыга ачабыз $38. Анткени мен ойлойм, бул жакта азыр дагы бир жолу снижение болот деп, могу астыңкы уровеньге. Көрдүңөр, бул жакта уже рост резкий болду. И ушул уровень поддержкабыздан бизде ушул жака чейин өсүп, азыр бир аз астыга түшүшү мүмкүн да. То есть логически да бардыгы.
мурунку видеороликтерде айтканмын да, график өзү негизи мындай көтөрүлүп кайра түшүп жылат да. Вот. И сделкабыз, экинчи сделкабыз дагы плюска жабылат деп ойлойм азыр. Кийинки сделкабыз уже бизде канча болот экен, $72 болот экен достор. $72. 3 сделка плюс чапканда эле уже балансыбыз канчага көтөрүлүп кетти? $103 көтөрүлүп кетет экен да, эки эле сделка менен. И үчүнчү сделкабыз австралиец, новозеландецден ачабыз. Бул жактан бизде көрүп тургандай деле подъем болуп атат, треугольник, но бул жакта вымпел болуп атат да. 1 мүнөткө биз астыга ачышыбыз керекпиз бул жакта $72. И как раз ушул жакта биздин сигналыбыз дагы чыгып калыш керек да, уже продайтка. Так, 1 мүнөттүк таймфреймибизде мынакей мындай вымпел болуп, и молот свечадай болуп атат да бул жерде. Если 5 мүнөттүк же 10 мүнөттүк таймфреймди карасак, кайра бизде поглощение көрдүңөрбү? Так, бир аз түшүш керек, 1 мүнөт бизде ашып калбайт деп ойлоймун да. И 5 мүнөттүк таймфреймибизде бизде бул жерде четкий такой движение восходящий болуп атыптыр да. И восходящий тренд болуп аткан моментинде бизде моундай көрдүңүздарбы, разворот болуп атат, как бул жактагыдай да. И бул жакта но сигнал чыккан жок да, продать. И возможно азыр чыгат. 15 секундка кайра которобуз, и биздин үчүнчү сделкабыз дагы успешный плюска жабылды. Так, кийинки сделкабызга кайрадан эле биз анти-мартингелди колдонобуз. Плюс-минус $100 ачамын. Хотя бы $20 прибыль калтырабыз да. $69 калат биздин счетубузда. Итак, жаңыдан анализ кылабыз. Канадец франк. Давайте 1 мүнөттүк таймфреймге өтөлү. И байкайлы кайсыл жака график кетип жатканын да. Так, бизде бул жакта сигнал купить болуптур. И ошодон бери бизде пока графигибиз көтөрүлүп атат да. Так, 1 мүнөткө на повышение качамын. Бир аз жетишпей калдым. Астыңкы позициядан ачсак жакшы болмок. Бир аз жетишпей калдык да просадканы кармаганы. Но график вроде бы жакшы эле көтөрүлүп баратат. Так, бул сделка менен биз балансыбызды $250 жеткизген болобуз. Давайте бул видеодо биз счетубузду $300 чейин жеткизели, и потом уже биз счетубуздан акча чечебиз достор. Көрүп тургандай деле купить сигнал чыкты как раз. И бул жактан биз уже как бы плюсту уже смело жаптык дей берсек болот да. И давайте дагы бир сделка ачайын $60. Ушу менен биз балансыбызды уже как бы жеткизген болобуз да. Так, башка валютный парадан анализ кылып көрөйлү. Анткени бул жакта уже көрдүңүздөрбү, график өсүп кетти да. И кайрадан эле на повышение ачканга кичине рискованныйраак болуп атат. Так, сделка плюска жабылды, $261. И давайте башка валютный парага өтөлү. Так, канадец японская иена. Бул жакта бизде кандай момент болуп атат? 1 мүнөттүк таймфреймге которобуз, и байкайбыз да, бизде моундай картина болуп атыптыр. Продать болду, далее купить, повышающийся импульс болуп атат буякта, разворот тренда да. И азыр график көрдүңүздөрбү, двойная вершина кылып биздин предыдущий остановкабызга келди да. Бул жактан 1 мүнөткө $60 мен снижение качамын. Так, бул жакта продать сигнал чыгыш керек да, примерно бир 5 мүнөттүн ичинде. Так, эгерде 5 мүнөттүк таймфреймди байкасак, бизде көрдүңүздөрбү, молот болуп атат да, фигура. График көтөрүлүп барып эле резко падение болуп кетип атат да. Резкий разворот тренда болот бул. И возможно азыр бул жакта бизде сигнал чыгат да на продажу, но пока что андай сигнал чыкпай атат. 15 секундтук таймфреймибизде чыгыптыр да продать сигнал. Давайте байкап көрөлү. 19-13 чыгыптыр да. И ошодон бери эле график снижение болуп кетип атат.
Пока сделкабыз жабылганга чейин достор өзүмдүн телеграм группамды жана өзүбүздүн торговлябызга кошулушуңузду сиздерди чакырамын. Бизде күндө саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля болот. Мондай сигналдар жөнөтөмүн. Результат проходимости сигналов 70%тен 100%ке чейин болуп кетет да. То есть күндө ар кандай торговля болот. И в общем, эгерде кошулуңуздар келсе, биздин каналыбызга катталыңыздар. И үстүдө хочу в команду деген бар. Ошону бассаңыздар, менин телеграмыма өтөсүздөр. И ошол жактан сигнал же болбосо трейдинг жөнүндө жазып койсоңуздар, мен силерди кошуп кое аламын достор. И жана ушул официальный каналыбызга катталабыз достор. И сделкабыз плюска жабылыптыр достор. Көрүп тургандай эле баланс уже 316. И давайте историяларды карап көрөлү. Биз сиздер менен 5 сделка подряд плюска жаптык. И ушул сделка менен биз $50 балансыбызды получается 300%ке көбөйтүп койдук да. Вот. Бизде рискованный торговля болду, и в общем ушул рисктен дагы биз уже как бы какой-то доход алып кетип атабыз. Жана достор, ушул информацияны мен силерге жайылткым келип жатат өзүмдүн сообществомдо. Менин жөнүмдө бирөө жазып же ушул адам менен иштейм деп силерге жазса да, менин атымды коюп, и ошондо силер ал адамга акча жөнөтпөйсүңөр достор. Бул как бы черный схема менен бирөөнүн атынан же болбосо бирөөнүн жумушунан артынан ушул акча тоолап акча алып алгандар көбөйүп атат да. Ошон үчүн сак болуңуздар. Официальный каналдарыма жазыңыздар. Официальный ссылкаларым жана каналдарым ушул YouTube каналымда болот же болбосо TikTok'умда же видеонун астына же комментариянын башында тапсаңыздар болот достор. Ушу менен бийинки видеороликтте көрүшөбүз. Азыр болсо вывод кылабыз. Выводду биз азыр бул жактан вывод средствын кылабыз достор. Мен криптовалютага вывод кыламын. Бул жакта Tether TRC20 сумма, полный сумманы вывод кыламын достор. $316. И бул жака адрес кошелегибизди жазабыз. Мынакей продолжитти басамын. И бул жака пин-код келет биздин почтабызга. Ошо пин-кодду жазышыбыз керекпиз. Пин-код келди. 4446. Платформага киребиз. 4446 жазабыз. Продолжитти басабыз. И биздин счетубуздан полностью акча выводко кетти. И уже как бы крипто кошелектон биз банковский картага которуп туруп, анан чечип алсак болот да банкоматтан. Bitok KG же болбосо XBT KG деген сайттар бар. Ошол жактан чечип алсаңыздар болот да. То есть кадимкидей эле приложение мобильное, да, допустим, XBT-ге кылсаңар же Bitok KG'дин приложениясы бар. Ссылкаларын видеонун астына калтырып коем. Ошол жактан регистрация өтөсүңөр. Ушул жакта Tether TRC20 кошелегиңерге пополнить кыласыңар да, криптовалюта. И ошол адрести жазып эле вывод кылып аласыңар. Эч кандай кыйынчылык жок. Подробности биздин закрытый каналыбызда ушул вывод жөнүндө түшүндүрүп кетем мен. Кандай вывод кылат, кандай чечет, ошонун баардыгын силер ошол жактан үйрөнсөңүздөр болот достор. Эми мен силер менен кийинки видеороликтте көрүшөмүн. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.